Анан сиз өзүңүз 24 май 2015 жылы офис Всемирный банкка кат жазып атасыңыз. Ошол катта уже джип болуп кетти да. Ким күнөөлүү буга? Эмне үчүн башында 6-7 орундуу машина деп жазылган, бирок сиздин катыңызда 2 джип болуп кетип атат? Бул жерде мен спецификаны биздин эмелер түшкөн. Ошол сиздин түзгөн спецификаңызды атай джипке карап түзүптүр. Изилдеп чыктык да биз. Жок, джип деген андай эме болгон эмес. Жок, ал специфика ошо джипке тур келип атпайбы? Сизден жазган спецификаңар. Бул жерде жанакы 6-7 орун болгондо бул жакта айтышкан эме деп биздин жана гараждын специалисттерин бергенде ошолор түзгөн да. Мен силерге айтып атпайбы, мен өзүм үчүн машина алган. Ким кат жазганда түзгөндө да катты сиз жазып атасыз да, мына катыңыздын копиясы турат бул жерде сиздин колуңуз менен. Бирок сиз Азаттыкка интервью бергенде айттыңыз эле, бул мен кат жөнөткөн эмесми, бул мурунку министр чечкен, менин тиешем жок деп. Ошондо жалган айттыңызбы, кандай болду? Жалган эмес, мен айткам, мага чейин бул планга кирген, калган иштерди мен улантым. Бирок планга кирген эмес да, планда жок болчу да. Планга кийин киргизип, планда 64 аймактык ооруканаларга жардам иретинде деп акча келген. Бирок силер келип 2 джип машина өтүп кетти да. Өзүңүз моралдык күнөөңүздү сезесизби, сезбейсизби? Бул жерде мен билбейм, просто мыйзам чегинде бүт кылган иштерди ошо Дүйнөлүк банк менен макулдашылды. Мен силерге дагы айтып берейин. Жок, мен сизди моралдык деп сурап атам. Адам катары, министр катары ойлоп көрсөңүз, мына мен сизге токтоп туруп мен айтып алам. Мына медицина тармагында диагноз ката болуп, аппараттар жок, толтур адамдар башка дары менен ден соолугуна зыян келип, башка диагноз коюлуп, канча адамдар өлүп кетип атат, канча адамдар кыйналып атат, канча жерде скорый тез жардам машинасы жок, жете албай калып атат. Ушул тармакта, ушул деңгээлди карап туруп, анан кантип уялбай кат жаздыңыз Дүйнөлүк банкка, мага джип машина алып бергиле деп. Бул уят да мындай караганда. Кантип ушунча тармакта ушундай кемчиликтерди, ушундай жетишпектиктерди көрүп сиз ушу джипте жүрө алдыңыз. Анан өкмөткө өткөрүп бердиңиз, алар албай койду, кайрадан территорияга жөнөттүңүз. Ар кандай кадамдарды кылып атасыз да, бул кандай уят да, бул уят деген нерсе да. Урматтуу депутат, мен сизге айтып коеюн, мен машина менен деп эч кандай оюмда жок болчу. Мыйзам чегинде баарын жазап бердик. Ар бир кадам Дүйнөлүк банк менен кылды. Эгер мен азыр ушу машинени минип жүрсөм, мен моралдык жоопкерчилигим бар деп. Бүгүн ошол коюлган максат боюнча иштеп жатышат. Бул деген 5 жыл, 10 жыл иштеп берсе жаман эмес да. Мына экономик жактан да мен. Ошол максат демек, ошол бир чиновник джипте жүргөн максаттуу, бир элдерди скорый помощьташканга караганда. Мен сизге айтпадымбы, Дүйнөлүк бул банк боюнча. Бул Дүйнөлүк банк боюнча жок болчу. Бул сиз кат жазып алдырып атасыңыз мунучу. Жок, мен сизге тастак баарын берели. Мен мына документтерди көрүп ошонун негизинде айтып атам. Сиз өзүңүз 24 майда кат жазып атасыз, мага жип алып бергиле депчи. Булар технический спецификация алып келген боюнча эле катты жазды. Ошону силер жазып атпайбы, сиздин гаражыңыз сизге баш ийген адам жазып атпайбы технический спецификацияны? Мойнуңузга алыңыз да кылган нерсени. Анвар Атыкович, мына айтып атасыңыз сатпайлы деп. Сатпаса ошо джип бир чиновник джипте жүргөндөн көрө өкмөт берген 1000 адам жашаган калкта скорый помощь деген пайда да. Мен сатпайлы деген жокмун. Мен сатпайлы деген жокмун. Биз ошол сатпа деген чечимди албашыбыз керек. Жок, эми биз пайда жагын караш керек да, биз эл өкүлү болгондон кийин ошол элге көбүрөөк пайдасы тийсин. Эми Кыргызстан атына Дүйнөлүк банктан грант акча келип атат. Анан эми биз алсак, биз ошол джип алып алса уят да эми ошондо. Мына биз жазып атабыз го. Бул туура эмес, нерациональный деп атабыз. Биз баа берип атабыз. Бирок аткарылышы ошону оңдошту. Өкмөткө берели. Биз прямой эле сен сатпа дегенибиз туура эмес. Проект бүткөндөн кийин оперативный управленияга берилсин депчи аппарат. Азыр биздин бул проект 31 майда бүтөт. Ошондо биз каалайбыз ошол өкмөттүн токтому негизинде беребиз. Анан ошолор уже чечишет да. Түшүнүктүү. Рахмат.